2022 жыл смартфонду кантип тандоо керек? 2022 жыл аяктап, 23 жыл келе жатат. Бүгүнкү күндө смартфон тандоо эч кандай кыйынчылык жаратпайт. Неге дегенде, сиз өзүңүздүн акчаңызга жарашыктуу жана ишенимдүү дос боло турган смартфонду сатып ала аласыз. Бирок кандай смартфон алуу керек? Бүгүн айтып берем. Эң биринчи эле өзүңүзгө суроо берип көрүңүз. Эмне үчүн сизге смартфон керек болот? Сүрөт же видео тартууга, жумушка же оюн ойногондо жыргай турган керекпи? Жөн эле чалууга болсо, анда негизинен байкап көрөлү. Эгер сизге чынында эле сүрөт же видео тартууга керектүү болсо, анда iPhone смартфондорун мен сунуштап кетем. Албетте iPhone 14 Pro Max 1 терабайттуу эмес, аны болсо да кредитке алып, 7 Plus же 8-чи iPhone'дон жогору болсо да ал жетиштүү болот. 12 мегапикселдүү матрица алдыңкыга болсо, 5тен көп болсо бул сизди таарынтпайт. Жумушка керектүү десеңиз, анда iPhone да же Android базасындагы смартфондор жакшы вариант. Анткени аларга көптөгөн тиркемелерди бекер жаздыруу мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө Samsung жана Кытайдын күчтүү брендтери Xiaomi, Honor же Google'дун жеке продукциялары базарда аз эмес. Ал эми оюн жагын айта кетсек. Чынында эле Кытайдын брендтерин алсак, алар азыр жакшы көрсөткүчтөргө ээ. Ошондой эле процессор, оперативдүү памяти жана ысыкка туруштук бере аларын көрсөтүүдө. Кененирээк айтканда, оюндан ырахат алуу үчүн оперативкасы жок дегенде 4 гигабайттан үйдө. Ички эс тутуму, памяти 128 гигабайттан көп болуу, а процессор 8 ядродан башталышы бүгүнкү күндө керектүү талаптар. Эми жалпысынан бардык смартфон сатып алууга керектүү минималдуу талаптарды айтып берейин. Экран диагоналы 5тен жогору, оперативдүү памяти 4төн үйдө, ички эс тутуму 64 же 128ден көп, арткы камерасы 12 мегапикселден, алдыңкысы болсо 5 мегапикселден, процессор 4 же 8 ядродон үйдө. Ал эми аккумулятор бүгүнкү күндө эң керектүү. 3000 мАh-ден жогору болсо, ал смартфондун көп убакытка иштеп берүүсүнүн себеби. Сапаттуу смартфондорду кайдан сатып алабыз? Деги эле бүт Кыргызстанда. Мен бир нече дүкөндөрдү айта кетмекмин, бирок мага рекламага акча төлөшпөйт. Чыгарылыш жакса, бул иконканы басыңыз, комментарийге кийинки чыгарылыш эмне жөнүндө болорун жаза кетиңиз.